сегодня. 1941 22 июнунда таңга жок фашисттик Германиянын аскерлери кол салышпоо жөнүндөгү фактка карабастан СССРдин чек арасын бузуп кирип, биздин ата мекенибизге кыянаттык менен кол салган. Ошентип 4 жылга созулуп 20 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алган 20-кылымдагы эң бир ырайымсыз кандуу согуш башталган. Улуу ата мекендик согуштун башталганына 12 күн болгондо боордош Кыргыз жана Казак республикаларынын борборлору болгон Фрунзе жана Алматы шаарларында Орто Азия аскер округунун командачысынын 1941 жылдын 12 июлундагы номер 44 буйругу менен 316 аткычтар дивизиясы түзүлө баштайт. Анын командирлигине Кыргыз СССРнин аскер комиссары болуп кызмат өтөп жаткан таланттуу, тажрыйбалуу аскер жетекчиси Иван Васильевич Панфилов дайындалат. Кыска убакыттын ичинде Панфиловдун жетекчилиги астында кечеге эле жумушчулар менен колхозчулардын катарынан согуш өнөрүн мыкты үйрөнгөн жоокерлер ата мекен коркунучта калып, душман Москвага өтө эле жакын кирип келген учурда жардамга келип, тарыхта унутулгус эрдиктери менен дүйнөнү таң калтырат. Айрыкча Панфиловчу 28 баатырдын кайталангыс эрдиги кылымдар бою унутулгус легендага айланат. Бир гана өкүнүчтүү нерсе, Даңазалуу дивизиянын командири Иван Васильевич Панфилов 1941 жылдын 18 ноябрында кара ниет душмандын снарядынан каза таап, аскердик максатын жеңишке дейре уланта албай калган. Бирок анын жолун таланттуу аскер жетекчилери татыктуу улап келишет. 1942 жылы СССР Жогорку Советинин жарлыгы менен ага Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган. Кылымга тете иш жасаган эрлердин арасында Кыргызстандан барган жоокерлер да кур эмес. Алар Дүйшөнкул Шопоков, Ишенбай Усубалиев өңдүү Кыргыз элинин баатырлары. Даңазалуу дивизиянын жоокерлери адегенде Алматы аймагында даярдоолордон өткөрүлгөн. 1941 жылы Москваны көздөй согуш майданына жүрүш жасап, күжүрмөн жолу Таллинге чейин жеткен. Улуу ата мекендик согуш аяктап, тынчтык орноп калган убакта Кыргыз катчылыгынын сунушу менен Фрунзе шаарына Панфилов дивизиясынын күжүрмөн байрагы өткөрүлүп берилет. Андан Балыкчы, Токмок шаарларында аскердик кызмат уланып келген. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин Ош шаарындагы аскердик түзүмүнө 2017 жылдын февралында генерал-майор Панфиловдун наамы ыйгарылып, 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясы деп аталып калган. Азыркы учурда бул даңазалуу тарыхка бай дивизиянын өздүк курамы мамлекет тарабынан коюлган тапшырмаларды так өз убагында аткаруу менен өлкөбүздүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоону камсыздоо үчүн аскерий машыгууларды жана жыйындарды өткөрүп келишет. Мисалга алсак, Гүлчү аймагында өткөрүлгөн түнкү күжүрмөн ок атуулар, Баткен аймагында өткөрүлгөн батальондук тактикалык машыгуулар, артиллериялык күжүрмөн ок атуу жыйындары, кече жакында эле Жалал-Абад облусунун Көкжаңгак кичи шаарчасында 52-870 аскердик бөлүгүндө тактикалык саптык машыгуулар болуп өттү. Бул машыгуулар өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгын жогорулатууга өбөлгө түзөт. 1942 жылдан тартып 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясын генерал-майор Панфилов жана башкалар жетектеп келсе, ал эми өлкөбүз өз алдынча мамлекет болуп, эгемендүүлүк түзүлгөн күндөн тартып кыргыз уулдарынан чыккан командирлер башкарып келген. Генерал-майор Чомоев Нурдин Абдимаджитович 1992 жылдан 1994 жылга чейин, генерал-майор Сыйдалиев Самудин Сыйдалиевич 1994 жылдан 1998 жылга чейин, генерал-майор Мусаев Рыскелди Жусупович 1998 жылдан 2001 жылга чейин, полковник Турсуналиев Нурдин Асанбекович 2001 жылдан 2003 жылга чейин, полковник Сатыбалдиев Мелис Дүйшенбекович 2011 жылдан 2012 жылга чейин, полковник Темиров Артур Маратович 2012 жылдан 2014 жылга чейин, полковник Кирешеев Нурлан Исабекович 2014 жылдан 2016 жылга чейин, полковник Ергешов Талант Токтогулович 2017 жылдан 2019 жылга чейин. Азыркы учурда 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясын полковник Асанов Бердибек Абышевич жетектеп келет.
8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын өздүк курамы мекенибиздин тынчтыгы үчүн кандай кырдаал болбосун душман мизин кайтарууга даяр.